Нурлан Насип, ырларымды $2000 сатам. Белгилүү өртчү маданияттын мыкты кызматкери. Нурлан Насип ушул жылдын 6-7 сентябрында өзүнүн жеке чыгармачылык концертин берүүнүн алдында турат. Така изденүүнүн үстүндө жүргөн ырчы Заман.ка KG маалымат агенттигине жеке чыгармачылыгы, жашоосу, алдыда күтүлүп жаткан концерти тууралуу кызыктуу маек куруп берди. Нурлан, жакында концерт бергени жатып турсаң, бул туурасында айтсаң. Буюрса жеке концертимди 6-7 сентябрь күндөрү Кожомкул атындагы спорт ордосунда берем. Жеке концертимди жыл сайын берүүнү самалык кылып, 3 жылдан бери уланып келе жатат. Концерт коюп акча табайын деген оюм жок. Болгону келген күйөрмандарга жагымдуу маанай тартуулоо жана 1 жылдык отчетумду берүү. Негизи Бишкекке ырчылар концерт койгондо каражат табуу үчүн эмес, имидж үчүн, өзүн жарнамалоо үчүн коет. Бул канчанчы концертиң? Бул Борборго коюп жаткан 5-чи жеке концертим. Бишкекке концерт берүүдөн чоң ырахат алам. Ал эми Кыргызстандын 7 областына жыл сайын жеке концертимди берип, айыл жергесине чейин барып гастролдоп жүрөм. Бул жылдагы концерттин эмнеси менен өзгөчө болот? Менин буга чейинки концерттерим бири-бирине окшобойт. Быйыл да бул принципти кармайм. Жеке концерттериме ар дайым жаңылык киргизип, өзгөчөлөнтүп өткөргүм келет. Бул концертте жаңы дуэттер, альбомдун бет ачары, көздүн жоосун алган өзгөчө сахна жасалгасы жана башка көптөгөн сюрприздер күйөрмандарымды күтүп турат. Баарын айтсам кызыксыз болуп калат. Азырынча Казакстандан келе турган Эрке Эсмахан жана Серик Ибрагимов аттуу досторум концертимди коштошоорун ачык айтам. Ал эми даярдыктар болсо күчүндө. Жаздан бери тынбай эмгектенип жатабыз. Буюрса концертим ийгиликтүү өтөт деген ишеничим чоң. Алдыда дагы кандай пландарың бар? Концерттен соң мекендештердин чакыруусу менен Россиянын бир катар шаарларына барып, жеке концертимди берем. Андан соң кийинки жылдыгы Кыргызстандын 7 областына концерттик турнемди пландайм. Мунун баары эми алдыда болот. Азыр көпчүлүк ырчылар ашар концерт берип, өзлөрүнүн жеке концерти кылып алуу модага айланып калды. Мындай нерсе сенде болбойбу? Жок, бул нерсе мага жакпайт. Жеке концерт деп аталгандан кийин ырчынын жеке концерти болушу керек. Көрөрмандар концерттин күнөөкөрү үчүн келет. Ошондуктан ырчы концертинде өзүнүн ар тараптуулугу, талантын көбүрөөк көрсөтүшү керек деп эсептейм. Демек сенин концертиңде сенден башка ырчылар ырдабайт экен да. Башка ырчылар ырдайт, бирок алар мени менен дуэт аткарып чыгышат. Мындан сырткары Казакстанда сахналаш досторум да колдоп келишет. Менин ырларымды ырдап чыгармачылыгымды колдогон казак элиндеги кесиптештеримдин санаармын. Сенин хит ырларың катар-катары менен көп эле чыгып жатат го. Казакстандын кайсы ырчылары сенин ырларыңды аткарып жүрүшөт? Казак ырчылары менин хит ырларымды угуп калышса, алырды сурап, же жөн деле хит ырлар барбы деп турушчу. Азыр болсо жаңы ырларым чыгар замат интернеттен угуп алышып эле. Мага бер, мага сат деп талашып калышты. Ошентип ырлар көпчүлүккө жетпей да калып жатат. Казак ырчыларынын көпчүлүгү менин ырларымды ырдап жатышат. Менин ырларым казак тилинде буюрса бир альбомдой болуп калды. Бул албетте сүйүнүчтүү. Бул жылы Кайрат Нуртас, бүгүн сенин туулган күнүң. Димаш Кудайбергенов эркелетейин. Акылбек Жемене эркелетсемби? Торагали Торали жана Серик Ибрагимов аттуу Тунук Махабат, Жебе тобу Аясаңчы жана башка бир катар ырчылар менден уруксатсыз менин чыгармаларымды аткарып чыккандар бар. Катардагы ырчыларга ырларыңды кандай эреже менен бересиң? Ырларымды $2000 өйдө сатам. Казакстандын шоу бизнеси бизге караганда өнүккөн. Алар тойдон $5000 өйдө акча алышат. Ошондуктан алар үчүн $2000 көп деле эмес да. Алырды ырдап коюп акча таап алышат. Сен сураган ырчыларыңдын баарын эле бере бересиңби? Же ырчыларыны деңгээлине да карайсыңбы? Албетте ал ырчынын деңгээлине карайм. Анткени жакшы ырдаган ырчыга берсем, ырымдын деңгээли түшпөй жакшы ырдалат. Ошондуктан кайсы ырчы ырымды сураса, ал тууралуу интернеттен маалымат окуп, анын клиптерин канча адам көрөт, рейтинги кандай байкап туруп анан берем. Айрым ырчылар биз жаңы ырдап чыгып жаттык эле деп шартын түшүндүрсө, кээ бирине бекер деле берип коем.
Казак ырчыларынын арасында ырларың талашка түшүп атса, демек Казакстанда да сени укулуктуу деп айтсак болот экен да. Ал жакка барып концерт коюу оюңда барбы? 2 жыл мурун Шымкент менен Тараска ар жактагы мекендештердин чакыруусу менен барып концерт коюп келгем. Ошондо концертке келгендердин көпчүлүгү казак, кыргыз экенин байкагам. Алар концерттин соңунда биз сиздин ырларыңызды жакшы көрөбүз дешип каалоо тилектерин айтса, ал жакта да көрмандарым бар экен деп абдан кубандым. Былтыр май айында Алматы шаарында өзүмдүн чоң программадагы жеке концертимди тартуулап келдим. Келген көрүүчүлөр ыраазы болуп кайтышты. Мындан сырткары Кыргызстандын чоң сахналарында масштабдуу концерт, иш-чараларды, өзүмдү өнөрүмдү көрсөтүп жүрөм. Казак элинин кабыл алуусу абдан жакшы. Учурда сен популярдуу ырларды саап башында турасың го. Бизде популярдуу ырчылар каражаты жетишерлик таба алышабы? Кыргызстанда шоу-бизнес эми өнүгүп келе жатпайбы? Улуу муундагы ырчылар биздин убакта чоң ырчыларды тойлорго алып барып, бир бөтөлкө аракка деле ырдата беришчү деп айтып күлүп калышат. Азыр Кудайга шүгүр, ырчылар өздөрүнө ставка коюп, каражат табууга мүмкүн болуп буттарына туруп келе жатышат. Бул нерсе албетте мени кубандырат. Биздин ырчылар да башка мамлекеттин ырчыларына окшоп бай болуп жашоолорун каалайм. Ырчыларды эле байкуш дебей суктана тургандай деңгээлде болсо кандай жакшы. Менин болсо бүгүнкү күндө тапкан каражатым жетишерлик деп айтсам жаңылышпайм. Учурда эң популярдуу ырчылардын катарын толуктап жылдызың жанып турган маалың. Жылдыз оорусу менен ооруй элесиңби? Өзүм табияттамын жөнөкөйлүктү, кичипээлдикти, адамгерчиликти абдан баалайм. Жылдыз оорусу мага тааныш эмес. Канчалык жылдыз болсоң да жерге жакын болгон жакшы деп ойлойм. Мага жолуккан адамдардын жөнөкөй жигитсиң деген мактоо сөздөр угуп калам. Кайсы жерде болбосун элге жакын болгонду жакшы көрөм. Анан да жылдызым жанып жатат деп айткандан алысмын. Эл катары иштеп, элиме кызмат кылып жатам. Сени жакындарың ак көңүл, ишенчек деп айтып калгандарын уккан элем. Бул сапаттарыңды айынан жапа чеккен учурларың болгонбу? Мүнөзүңдү өзгөрткүң келеби? Өзгөрүлгөндөн Кудай сактасын. Ата-энем кандай тарбия берсе, ошол калыбымда жазбай өзгөрүлбөй эле адамдардын бардыгына жылуу мамиле кылууга аракет кылам. Мүнөзүн өзгөртүү менен адам эч бир ийгиликке жетишпейт. Кээде ак көңүлдүгүмдүн айынан кыйналып калам. Бул кемчилигим же бул мүнөзүм өзүмө жакпайт. Андан арылышым керек деп эле алга умтулуп аракет кылбайм. Болгону гана баштан өткөн нерселерди, каталарды жасабаганга аракет кылам. Шоу-бизнестеги бир нече ырчылар менен дуэт ырдап келдиң эле. Сен үчүн кимиси менен иштешүү оңой болгон? Ооба, дуэттерди жетишерлик деңгээлде аткардым. Арасында ырчы кыздар менен көбүрөөк кездешет. Ырчы кыздардын ар кимисинин өз өзгөчөлүктөрү бар. Ортодо чогуу ойлонуп бир идея кылса, дароо эле аны ишке ашырууга аракет кылабыз. Мени менен дуэт ырдаган кыздар менен иштешкенде кыйынчылыкка туш болгон эмесмин. Алар өз иштерин жакшы билишет. Улуу муундан Бек Борбиев агабыз, Динара Акулова эжекебиз менен да дуэттерим бар. Сени социалдык тармактардын активдүү колдонуучу катары тааныйбыз. Интернет менен ооруйсуңбу? Интернетке керектүү маалымат болсо гана баш бакпасам, башка учурда таптакыр кирбейм. Чыныгы жашоодо менин реалдуулук менен жашаш керек деп ойлойм. Көпчүлүк убактымды жаратылыштын кооздугуна суктанып, чыгармачылык менен алек болгонду жактырам. Интернетте көп олтуруп, виртуалдык жашоодо жашап калуудан корком. Интернетке кирсем, YouTube каналын көп пайдаланам. Кесибиме байланыштуу жаңы чыккан ырларымды таңдап, клиптерди көрүп турам. Ал эми адамдардын ортосундагы достукту кандай баалайсың? Бул сөздү ооз менен айтканда оңой болуп, өтө уулуу күч, таза сезимин курчуп тургандан да достук артык болуп, мекениңди, эл жериңди сүйүп, кан жаның аябай адал жашаган дарандарды достукка бек болсо керек. Ар бир жүз көрүшкөн адамдарды менен үч тууган достукту баалайм. Жана ага бекеммин. Досторум көп, бирок чыныгы досторум саналуу гана. Сени ар дайым шайып жүргөндүгүн көрөбүз. Ыйлаган учурларың болобу? Мен бала чагымдан эле ыйлаганымды бирөөгө көрсөтпөйм. Себеби эркек ыйлаганын көрсөтпөйт деген сөздү угуп калгам. Ыйлаган учур менде көп убакыттан бери кездеше элек. Ыйлабай эле коеюн. Эгер сыр болбосо, чыгармачылыктын аркасынан кандай материалдык байлык топтой алдың? Эл катары машина, үй алдым. Өзүмдө өзүм каржылайм. Ыр жаздырам, клип тартырам, концерт берем, кайрымдуулук кылам. Ата-энемден бир дагы сом албайм. Бул менин жетишкендигим. Сени айрымдар катуу тамашага салган учурларга күбөбүз. Негизи өзүң тамашакөй жансыңбы? Тамашаны кандай кабыл аласың?
Тамашаны туура эле кабылдайм. Кабакты бүркөбөйм. Ар дайым позитивдүү маанайда жүргөн мага жагат. Мен тууралуу тамашалар болуп калса сөзсүз жылмаям. Маалымат булагы Zaman.kg. Сиз ойногон Чала Спортик аталышындагы видеолор кандай максатта тартылат? Элге күлгө тартуулап, маанайын көтөрүү менин жумушум. Бул видеолорго чейин тамашоодо ойноп, кино жаатында эмгектенип азда болсо эл арасында атым бар болчу. Андыктан таануулуу максатында десем туура болбой калат. Видеолор телефонго эле тартылат. 2 айдын ичинде 10 чакты видео жүктөдүк. Кыска мөөнөттүк видеодо сөгүнгөн элементтер да бар. Ансыз болбойбу? Ансыз болбой калат. Анткени образ ошонусу менен ачылып жатат. Мен алектенген видеолор пайнерлик. Жеке баракчама гана чыгарып, эч бир жалпы маалымдоо каражаттарына же компанияларга саткан жокмун. Анын үстүнө өзүмдө видеодо азноодо сөгүнүп жатам деп эсептебейм. Негизи чыныгы спортчулардын арасынан бул боюнча кандайдыр бир пикирлер айткандар болду. Белгилүү балбан Канат Бегалиев агай аябай мактап, эң жакшы аткаруу болду деп айтты. Футболчу Мирлан Мурзаев экөөбүз дагы ушул образдан кийин жакшы мамиледе болуп калдык. Спортчулар алкыштан башка таарынганы деле сөз айткан жок. Чала Спортик бул залга 1-2 жолу барып алып, курулай кыйын болгондор тууралуу. Өзүңүз спорт менен машыгасызбы? Бала кезде эркин күрөшкө катыштым, футбол ойнодум. Учурда жума сайын спорт залга жана бассейнге барып жатам. Спорт өзүмө жагат. Чала Спортик Йома менен өзүңүздүн кандай окшош жактарыңыз бар? Чала Спортик экөөбүз бир эле адамбыз, ошондуктан кээ бир жерибиз аябай эле окшош. Үнүбүздөн деле байкап жатсаңыздар керек. Мен өзү ак өргө конушунда өскөм. Биз жаш кезде балдар арасында катуу система бар эле. Видеодо көрсөткөн айрым ыкмалар ошондон алынган. Жашоодо кандай адамсыз? Өзүм тарс-турс жүрүп, бетке айткан баламын. Корс кыялым бар, ошол эле учурда боорукермин. Элди күлдүрүү оңойбу? Элди күлдүрүү кыйын. Жакшы тема, жарашыктуу образ, анан туура убакытта күлдүрүү керек. Убакыт дегеним балким бир адамда чоң кыйынчылык болуп жатса, күлдүрүмдө убара тартпаш керек. Эң башкысы элди сезиш керек. Негизи тамашоонун экс балдары чыгармачылыктын ар тарабынан өз ордуңарды таап, актёрдук, албарчылык, ырчылык, тамадалык жагынан элге белгилүү болдуңар. Бул тагдырбы? Чындыгында учурда жылдызы жанып жаткан жаштардын көпчүлүгү тамашоо долбоорунан чыккан. Мен бул жетишкендигим үчүн Эрбек Нурбаев агама ыраазычылык билдирем. Тагдырбы же башкабы билбейм. Бирок балдар убагында өздөрүн күн түн дебей чыгармачылыкка арнаган. Учурда өзүрүн көрүп жатышат. Тамашоо долбооруна кантип келип калгансыз? Тамашоого чыккан Ак өргө Сити балдары конуштагы бир көчөдө жашап, бирге чоңойгонбуз. Мектепти бүткөн жылдары гезиттеги жарнама аркылуу барып калганбыз. Сизге куудулдук талант кимден берилген? Куудулдук, ырчылык талант атамдан келген. Атам сөзгө чечен, ырды катыра ырдап, комуз аккордеон, гитараны жакшы ойногон киши. Интервьюларыңыздын биринде тамашоочу болбосом ырчы болмокмун деп айтыптырсыз. Эмнеге? Азыр деле актерлук менен ырчылыкты айкалыштырбайсыз. Ооба, азыр да ырчы болгум келет, бирок элге актер катары таанылып алгандан кийин гана ырчы болсом дейм. Ар өнөрдү аркалап элди тажатып алуудан корком. Алдыда кандай пландарыңыз бар? Учурда вайнерлик менен алекмин. Чыгармачылык жаатында тасмада башкы каармандын бирине тартылып жүрөм. Пландар көп, аларды иш жүзүндө ашырганга убакыт керек. Маалымат булагы